Kur'anda ушундай bir сүрө бар. Ал сүрө Суратул Гына деп айтылат. Бул байлык сүрөсү деп айтылат да. Ал сүрөнүн аты Вакия. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким ар түнү ушул сүрөнү окуй турган болсо, ал кембагал болбойт деген да. Ал бай болот деген да. Ошондуктан эгерде бизде кыйынчылык боло турган болсо, эгерде байлыкты кааласаң, анда ушул сүрөнү оку, жатта, амал кыл да. Бирок негизинен алганда байлык үчүн окуган туура эмес. Акырет үчүн, соо үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн окуш керек. Аны Аллах Таала ансыз деле берет. Сүрөнүн берекети менен. Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху ушул сүрөнү кыздарына үйрөткөн да. Умар разияллаху анху, Абдуллах ибн Масуд разияллаху анху ушундай ооруп жаткан мезгилде ушул өлөр алдында бир сахабаны жөнөттү да. Ушундай бир алтындарды берип, байлыктарды берип жөнөттү. Сизге берип жиберди деп сахаба айтты. Ошондо Абдуллах ибн Масуд разияллаху айтты: Мага ден соолугум чың мезгилде керек эмес эле, ал байлык мен азыр өлөр мезгилде керек эмес деди да. Ошондо айтты: сиз буну кыздарыңызга берип коесуз деди да. Ошондо айтты Абдуллах ибн Масуд: мен кыздарыма Вакия сүрөсүн үйрөтүп койгом деди да. Ошол жетиштүү болот деди. Абдуллах ибн Масуд ушундай ишеним менен, якын менен айтты. Ал мындайча айтканда чоң заводдорду, чоң банктарды кыздарына мураска таштап кетип атканда ушундай ишеним менен айткан да. Эгерде биз дагы ошол хадиске амал кыла турган болсок, ушул сүрөнү окуй турган болсок, эч качан кыйынчылык көрбөйбүз, эч качан кембагал болбойбуз. Ушуга амал кылыңыздар.